Құрылыш компаниялары бұлар елді тұрақ жай менен қамсыз кылып атат. Ең мынандай қиын мезгілде салық төлеп көп құрылыш компаниялары ошол мамлекетке өтө чоң салық жағынан дагы иш жумуш орундарын түзүү боюнча дагы чоң мындай авангардный тармак болуп турганда эми азыркы күнү ошондой курулуш компанияларын эми бул деле убактылуу нерсе деп ойлойм. Себеби бул жанагы криминалдык чөйрө менен күрөшүүнүн аркасында чыгып ошол компанияларга эметип калды. Эми курулуш компаниялар ошол системада жашап атып, ошол системага сөзсүз баш ийип жашашкан. Эгерде эми криминалдык төбөлдөр келип туруп, сен мунун аткарасың десе аткарбай койгонго айласы жок. Мен өзүм да ошол чөйрөдөн чыккан адам катары муну башыман өткөргөм. Себеби мен да ошондой ситуацияга туш болгом. Бул ошол түшүнүп акырында бардыгын изилдегенден кийин булардын бардыгын бошотот го деп ойлойм.